Ассаламу алейкум туугандар. Ушул Дубайда кино тартылган боюнча силерге айтып берейин, кантип кино тартып калдык, эмне болуп калдык. Негизи кыргызда макал бар го, жигитке 70 өнөр аздык кылат дегенчи. Сен өзүң жаш кезинде өзүңдүн бир мындай мечталарың болот. Один из них ошол мечталардын бири ушул кино сферасында кино тарткан. Мага өзү кызык болчу да, не зарабатывать, а сам өзү процесс. Мындай кинодо продюсер болуп, көрүп тягын биягын, вот ошол убакыт келген экен, баягы максат койгонбузго, кийин бир убага келгенде деп. Себеби да кыргызда жакшы сөз бар, максаты жок жигитке майнисиз таң атат дегендейчи. Максатты коюп колубуздан келишинче аракет кылып, жакшы команда, Шумкар энебиз, Уча, Автандил, Черный двор тарткан күчтүү оператор. Ошолор менен биргеликте Дубайдан кино тарттык. Бул жакта көп локациялар бар, самому процесстин өзүндө да жүрдүм мындай. Көрүп, бул жакта шейхтер бар, ошолордун үйүн 15 миллион долларга үй алган экен. Ошону снимать этип, Феррарилери, бул жактагы корабльдери, нартверки, кыскасы аябай эле вложение болду, жакшы эле. Эми аны эл өзү баа берет. Шумкарда жөнөкөй актер эмес, бала действительно таланттуу, жакшы командалар чогулду деп ойлойм. Анан еще кинонун саундтрегин Улук Манапа попросить эткенбиз, эмеңизден Алла разы болсун. Мен ойлойм, жакшы эле кино болсо керек. Келечекте анан дагы Кыргызстан тарыхый кинолорун тартканга дагы. Эгер сен бир нерсени кызыксаң, сен ага вложение болуп калсаң, мисалы банкрот болуп калсаң да башың оорубайт. Эгер мисалы жага жаккан иш болсо, сен адан чарчабайсың, сен адан качпайсың да, процесс өзү сага кызык болсочу. Анан келечекте мисалы азыр кинолор өсүп атат, күндөн күнгө көрүп атабыз. Кыргызстандын кинолору Казакстанда коюлуп атат, Казакстандын Кыргызстанда коюлуп атат кинолор. 10 жыл мурунка караганда азыр салыштырмалуу бир кыйла кинонун уровени өстү десе болот. Келечекте СНГга, Америкага деле, даже Голливудка кирип кеткенге деле почему нет деген максатты бийик коюш керек да. Себеби мына Казакстандан чыккан Тимур Бекмамбетов деген деле ошол Казакстандан чыгып барып Россия кино тарт, Ночной дозордо ошол Тимур Бекмамбетов тарткан го, продюсер, режиссер, сценарист. Ошондо Россияда рекорд койгон кинонун биринчисинде 16 миллион доллар экен. Кийин Дневной дозорду тартканда дагы 28 миллион ушундай доллар. Мындай бул маселе акчада эмес, просто ошол жакка кирип туруп СНГ рыногуна рекорд койгон. Кийин муну Голливудка чакырган, Голливудтан кийин да барып ошол жактагы Морган, Анджелина Джолилерин тартып 341 миллион касса кылган экен да. Ушул жактан туруп эле ошо Кыргызстан, Казакстандай жерден барып эле Голливуд. Биз эми андай эме болбосо да келечекте Кыргызстан киносуна действительно жакшы жаңылыкты киргизебиз деп ойлойбуз да. Бул өзү вложение кылганыбыз деле бир кыргыз киносуна чоң бир салым деп ойлойм. Себеби Кудай буйрса келечекте жакшы пландар бар. Эми бул кино эл кандай эме кылат, көрөт, дагы өзүңөр көргөндөй баа бересиңер. Кудай буйрса аябай эле жакшы тартылды. Аябай көп менет болду, көп эмгек болду. Шумкардын, Учанын эмгеги өтө көп, Автандилдин менеттери. Күчтүү командадан күчтүү кино тартылды. Сөзсүз келип көргүлө, анан өзүңөр баа бересиңер.